Акыретти унутпай жашашыбыз керек да. Эгерде келсе ажалың, эмгектеп жерге тиерсиң. Этеги жокта жеңи жок, эки пут кепин киерсиң дейт. Этеги жокта жеңи жок. Эртең биздин кепин киебиз, анын этеги дагы жок, жеңи дагы жок да. Жер деп мынча жер алайын, тийинче жер алайын дейсиң, акырда барар жериң 2 метр жер гана, бирден талашасың. Куйругу жокта жалы жок, керемет атка минерсиң. Карап турарга тешиги жок, караңгы үйгө кирерсиң. Ушунчалык тешик да жок да кабырдачы, ушунчалык тешик да коюп койбойт экен да. Чып эметип коет экен, кап караңгы. Бирөөлөр светти өчүрсөң жүрөгүм кысылат деп светти күйгүзчү дейт. Коркуп кетесиң. Кабырда свет жок экен да. Кабырда свет жок. Момундар көмүп кайтканда мурдагы абалга келерсиң. Мункар накир келгенде мусулман жообун берерсиң. Караңгы көрдө тирилтип мункар накир кеп сурайт. Айбат кылып коркутуп ким жараткан деп сурайт. Сени ким жаратты? Кимге кул болуп жашадың? Жашоодо. Кимден коркуп жашадың? Аллага ибадат кылып жашадыңбы? Кимге кылып жашадың деп эртең мункар накир кеп сурайт экен. Ыйманы эгер болбосо жообун туура бере албайт, корккону менен калтырап, эч качан артка кайта албайт. Эмне бир кылар экенмин деп карап турарга тешик жок, кайрадан качып чыгарга кадимки көргөн эшик жок. Сени эшик апарып тешиктен тыгат, ошон менен жабат. Болду, сен бир гана ким менен каласың? Аллах Таала менен каласың. Алып бир кетер бекен деп алаңдасаң атаң жок дейт. Эки жагын карасаң алаңдасаң атаң жок. Эрчитип кетер бекен деп элең десең энең жок. Эки жакты элеңдеп карасаң дейт, кабырда дейт, энең жок дейт. Атеке алың кандай деп алдыңа балаң бара албайт. Айласын ойлоп адамдар ажалдан алып кала албайт. Эч ким бизди бул дүйнөдө ажалдан алып кала албайт. Аллах Таала эмне деди? Ал куллу ман алейха фан. Жер бетиндеги Аллахтан башка бардыгы өлүм даамын татуучу. Азраил периште дагы өлүм даамын татат экен. Азраил периште бардыгынын жанын алып келип, бардыгынын жанын алып, Азраил периштеге эми ким калды дейт экен Аллах Таала. Мен жана сен калдың ey Раббим дейт экен да Азраил периштечи. Анда өзүңдүн жаныңды өзүң ал дейт экен Азраилге. Ошондо бир гана ким калат экен? Аллах Таала калат. Бардыгы ажал, бардыгы жер бетиндеги ажал даамын татат. Ошон үчүн ажалдан качып кутула албайбыз. Кээде мусулман деген ойлонуш керек да. Ушундай эметесиң, кээде мен уйкудан да көзүң ачасың да, уйкусурап, мына көзүң ачылат го эртең, көзүң ачылып келген кезде өлүмдү элестетесиң да. Өлүмдү элестетип, сени кабырга коюп атканын элестетип, аябай коркуп кетесиң да, адам барып коркосуң да. Жашоону жакшы көрөсүң, туурабы? Бирок ошол нерсеге даяр болушубуз керек, урматтуу жамаат. Ошого даярдыктын эң башы эмне экен? Намаз. Намазга бекем бололу, Аллах Таала бардыгыбыздын жашообузду оңдойт иншаллах. Субханака ла илма лана илля ма алламтана иннака анта алимун хаким. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab bi rahmatika ya arhamar rahimin.